жанында турат. Ахмедовдун чыгарып берүүсү жана мына ушул жерде жакынкы бурушка сокку узатып эсеп саны ачылды. Ошол эле мына Айзар Ахматов мүмкүнчүлүктү 100% колдонду. Беков и Исраилов сейчас усиленно готовятся к играм сборной. Также Дюшебеков поведал мне перед игрой, что у него есть несколько предложений. Ох, какой момент! И забивает-то гол! Неужели Вахид Урасахедов? Да, это кажется все-таки Вахид Урасахедов. Было касание, и счет у нас становится 2-0. 2-0 в пользу коммерсантов. Ну что могу сказать, не очень хорошее радужное начало для Алги, но я уверен, у Алги есть чем ответить. Так вот, продолжу свою мысль насчет Бахтияра Дюшебекова и Ахлидина Исраилова. Адилжан Абдрахманов алдыға узата салған болча азыр кандай кылат. Инкум Келвиндин сокусу жана гол. Абдан жакшы динамикалуу бардылар. Бул 30-кы метрдеги Рыспаевди узатып берген тобун мынтип Инкум Келвин дарбазага гана жолдоп коя калды. Мынтип эми досу албетте Кожо Жойл дагы курамда бар, андыктан бул оюнчу өзүн болушунча этият кармоого тийиш. Мынтип академия лидер оюнчулары эсепти теңөөгө жетишти. Бул бою узун гана келген, азыр эле жаракат алган Жан Луис Блэботти болчу. Бул оюнчунун албетте бою узун, экинчи кабаттан мыкты оюн алып барган алай оюнчулары жакшы. Рахмановдун аткаруусунда ышкырык жаңырды дагы азыр борбордук бөлүккө топ жана мынтип биз экинчи голду көрүүдөбүз. Бул Мирбек Ахматалиев болчу. Мына Бреллиге Барцумян Абрелли экинчи кабатка көтөрүп берди дагы. Бул жакта ким? Эч ким жок. Ахматалиев жок. Кимге ашырган? Мынтип эми Алай командасы 3-чү голду жаратып олтурат. Бул баксын сыноо үчүн Артур Муладжанов, Давлетжан Барратовдор барган. Давлетжан Барратов жана мынтип эсеп 1-0го айланат. Демек оюндун 10-мүнөтүн көздөй бара жаткан кезде Эламан Мамутов менен Давлетжан Барратовдун мынтип бүгүн оюнга кайтып келүүсү Абдышатаны алдыга алып чыгат. Байкап көрөбүз, улантуулары керек. Бүгүн Абдышатанын коргонуу бөлүгү алда канча ишенимдүү деп айткыбыз келген. Станислав Герашенко эсепти теңей алабы? Жазгырып өтөт жана эсеп 1-1. Кереметтүү түрдө эки ойунчуну жазгырып өткөн Станислав Герашенко бүгүн айтор өзүнүн ушул өзгөчө оң буту менен тургандай дагы таасир өзгөртүүгө алмаштырууга жете албай жаткандыр. Айдаралы Күмүшбековдун чыгарып берген тобу жаңылышат. Амидин Керезбеков, Асылбек Тынчыбек улун сол канаттан кошот. Сокку керек бар жана эсеп 2-1. Асылбек Тынчыбек уулу топ колон талашсыз. Мидин Керезбеков Эламан Мамутовду табат. Эламан Мамутов алыскы бурушка сокку жолдойт. Алячан Барратовдун башына топ дарбазанын тосмосуна тийип кайтты жана Максат Алыгулов бүгүнкү мелдеште 3-чү голду өз эсебине жазат. Канча дагы Максат Алыгулов. Эрмек Ниязалиев айтор Карабалтан ушул көбүнчө коргонууга жатып алган жок. Тескерисинче оюнчулардын көбү алдыңкы бөлүктө дагы калып өзүнүн толук түрдө оюнун көргөзөт. Темирлан Кеңешев жазгырып өтүп кетти. Көбүнчүнү бурушка сокку бар. Демек эсеп 4-1. Темирлан Кеңешев 3 оюнчуну жеңил гана жазгырып өттү жана мындай жүрүштөн кийин ал өзүнүн эсебине 1 голду жаза алды. Бүгүнкү мелдешин алганда Карабалт оюнду ишенип жүргүзө албай көрөбүз. Виктор Амартей топ менен жер менен Максат Алыгуловго. Максат Алыгулов Мурас Ниязалиевге сокку керек жана
Владислав Герашенко канчалык сейф жасауга басым жасабасын, ал топту дарбазага жолдогу Мурас Ниязалиевдин дарамети жете алды. Мамралиев с мячом. Вперед! Удар по воротам! Отбил вратарь, а второй не смог. И Семитей забивает во втором матче подряд. Не только останавливает такой порыв на кураже команды Илбирс. Долженко пошел в штрафную площадь. Зачем? Наверняка будет пас на него. Не... Гол! Гол! Шабек Кадралиев прошел до угла и просто залетел в дальний угол ворот. Сократить отставание. Ох, опять ошибается вратарь. Неудачно выбивает, но на пути никого не оказалось из соперников. Ох! Гол! Гол! Давай еще один! Гол! Какой Рахмат барыңыздарга. Катары капитандык милдетти аткарып жаткан Улукбек Рыскулов ишке ашырат. Улукбек Рыскулов өткөн оюнда алмашууга чыккан болчу. Бүгүн старт курам менен чыккан. Азыр бурчтан чыгарып берүүнү мына мынтип голго айлантып жатат. Бул андан ары Мирзаев ким менен? Тимур Талипов менен. Талипов бир коргоочуну жазгырып өтө алды дагы, андан ары Тоғаш уруда каташылыкка жол берди. Көтөрүп берди дагы Аксадалы голдурдунда тездик менен каршы чабуулга барууда. Бул учурда биге бир чыгуу мынамытип голго айланды. Пенальти белгилеп жатат. Пенальти. Урмат Баялиев башы калыс азыр пенальти белгилеп жатат. Бул коргоочулар албетте. Футбол оюн алып барган экен. Пенальтини демек Тимур Талипов, тебет Тимур Талипов алайдын коргоочусу ышкырык жаңырды дагы. Мынамитип гол. Чифке коштап гол. Азыр эсеп 2-1-ге жетти. Тимур Талиповдун голу менен. Мынан төбөне оюнчулар
Манасын ойсын 1 мүнөттүк эскерменен баштайбыз. Эрмек Ниязалиев ал эми алдыңкы 3-түктө 7-чи номердеги Владимир Луговых, 19-чы Станислав Герашенко жана 9-чы номердеги Атай Жакыпбаевтар ойын таласынан ушул мүнөттөрдө жүрөт. Эрмек Ниязалиев Владимир Луговыхты көздөй чыгарып берди. Малик Айтбаев жаңылышат жана Станислав Герашенко. Анын төшүнө тийген топ түз эле Артем Пряткиндин дарбазасынан өз ордун табат. Демек Карабалта 1-0 эсебинде алдыга чыгат. Азырынча багытын тоса алды. Бекжан Курманбек уулу алдын көздөй топту узатат. 1 гол киргизип калган Станислав Герашенко азырынча жыгылат жана Карабалтанын дагы өзүнүн чабуулчусун ошол ойгонду десек болот. Анткени соңкуна бүгүн 3-чү оюн болсо, 3-чү ойунда голжу жана Эрмек Ниязалиев, Аскарбек Салиев менен Кадырбек Бейбарс Абдырахмановдун катачылыгын колдонот. Канча дагы өзүнүн ишенимдүү оюнун жүргүзө алды. Бул жерден ошол коргоочулардын жаңылганы Азим Азаровтан өткөрүп топтортуп анкен дагы жакын жерден Эрмек Ниязалиев 2-чи голду Илбер Луговых Абай Бокелеев топтандан ала алды жана эсеп 2-1. Абай Бокелеев өзүнүн бутунун сырты менен алыскы бурчка топту тоголотту жана Абай Бокелеев эсепти 2-1 голго жетише алды. Карабалта Айтор оюнду мыкты баштаган, бирок аны толугу менен токтото алган жок. Оюнчу канча дагы соңуна чейин чуркады. Акырын өзүнүн көксөгүнө жете алды. Мындай кереметтүү сокку чындыгында 19-турдун эң мыкты голу болушу ыктымал.